Келсек бети таанылбайт. Ой кичерин сынып кетти да. Билесиңби азыр кимдин жеринде жүргөн депчи. Бандиттер мамлекетинде жашап атабызбы? Сокулук робудусунун кызматкерлерине ишенбейм. Көзүм көрбөсө көчөгүмдү көрүлесин дегендей кылып атышат. Ошол аймакта буга чейин ушундай окуялар катталды беле? Сокулукта буга окшогон окуялар өтө эле көп болуп келатат да. Башты коркутуулар эле болуп атат. Мен бирок коркпоймун. Ким тарабынан? Ким тарабынан коркуп? Ошол экилер тарабынан. Оюмда уже мен уктап түш көргөндөй эле болуп калдым да. Удар жегенден кийин эмне болуп кетти башым ооруп. Мыйзам чегинде туура мындай чечим чыгарып ушулар жазаланат дегенге ишенбейм. Үстүбүздөгү жылдын 5-июлунда белгисиз адамдар күч колдонуп Усман аттуу жаранды токмоктоп кеткени боюнча билдирүү түшкөн. Биз жабырлануучунун абалын билүү үчүн улуттук госпиталга келдик. Окуя кече жок, мурда күнү түнү болду. Түнкү саат 1 чамасында 1 май деген айылына жетпей, айылдын четирек жагында болду. Окуя болгон күнү мен машина айдап жүргөм. Машинада мен сүйлөшкөн кызым бар болчу. Экөөбүз сейилдеп жүргөнбүз ошол убакта. Биз машинада сүйлөшүп отурсак эле аркабыздан бир машина келип калды. Мен ал баларды көргөн эмесмин мурун. Bir bala менен bir kız düştü. Bir kız düşüp al balаны учурашып сүйлөшүп менден сурай баштады. Ким болосуң, каяктан келесиң, сен билесиңби азыр кимдин жеринде жүргөнүң депчи. Айттым, мен деле ошонун андан кийинки айылда мектебинде окуп чоңойгом, Октябрда. Айттым, ушул Октябрдан болом десем. Ал баланын айтышы боюнча bir кызды издеп жүрүштүр. Анан мен сүйлөшкөн кызымды ошол кызбы деп ойлоп, анан сурады. Ал кыз жөнүндө да сурай баштады, аты жөнүн. Анан айттым, аты ушундай десем, мен менен сүйлөшүп атып, походу жала телефон менен сүйлөшүп баштады да бирөөлөр менен. Анан ортобузда пикир келишпестик болуп кетти, ал спор сыяктуу болуп кетти да. Эгер могу машинадагы кыз мен издеп жүргөн кыз болсо эмне кыласың деп. Мен дагы чыным келип кетти. Жок, ал эмес, айтып атып түшүндүрүп айтып атам го, ал эмес десем, сөгүйдү мени. Мен сөгүгөндө экөөбүз жакалашып кетип, ошол жерден чабыйды. Чабыйгенде мен да жөн туруп, мен да чабыйдым. Мен да чабып экөөбүз мушташып кеттик, ар жактан балдар келип калды. 3 бала келип туруп, групповой уже сабап кетишти да. Ал балдар сабап, 4 тең сабаганбы же 3 сабаган толук эсте жок, бирок мени машинага салды. Машинага салганда мен машинамдын эмеси ачык болчу, айнеги ачык болчу. Тиги бала кармаган кой берип иштеби билбейм, келип туруп ошол жерден да 2 жолу бетке чаап кетти. Анан ошол жерден мен ачким ар жакка сырып кеткен болчу. Ачкимди тияктан bir кыз жанында биринчи бала менен түшкөн кыз келип таап берип, машинаны айдап кетип калдым ошол жерден. Анан Сокулукка келдим. Сокулукка кандай болуп жеткенди, машинаны кантип айдап келгеним эсимде жок, чынымды айтсам. Шоковое состояние болуп калдымбы же кратковременная потеря памяти болуп калдыбы. Сокулукка келип, Сокулуктун больницасынан уже жанында сүйлөшкөн кызыма жакшылап сурап, эмне болуп кетти, кандай болуп кетти. Мен оюмда уже мен уктап түш көргөндөй эле болуп калдым да. Удар жегенден кийин эмне болуп кетти, башым ооруп. Таңгамал шаарга келип, шаардан дос балама жолугуп, анан өзүм машина айдап жүрдүм. Башым ооруп, жүрөгүм айланып, болбой эле машинаны айдап келип, больницага келдим. Больницага келип, МРТга түшүп, МРТга түшсөм, эме дейт, ой кичерин сынып кетти деди. Операция кылыш керек. Жаак сөөктөр сынып кетти деди. Операция кылыш керек болбосо, вытягивание тартыш керек деди. Анан тартып көрөбүз, эгер тартканда туура келип калса, операция кылбайбыз деди. Макул деп, местный наркоз сайып, бетиндин сол жак бетинди сөөгүн тарттырды. Тарттырганда ордуна келип калды, буюрса дагы экинчи повторный түшө элекмин МРТга. Текшерип көргөнгө, бирок врач ордуна келди деп айтты. Жаак сөөктөрүнөн башка жарааттар? Жаак сөөктөрдөн башка баш мээ чайкалып, сотрясение бар. Сотрясение бар. Көздү текшерилип, көздү нормально эле, көз көрүшү нормально. Жаак сөөгү эле сынып кетти, 2 жак сөөгү. Окуя болгондон кийин баягы укук коргоо органдары тарабынан мындай сураштыруу, өзүңөр тарабынан арыз жазуулар болду? Ооба болду. Кече күнү укук коргоо органдарынан келип сураштырып, мен арыз жаздым. Түнкү саат 2 чамасында Сокулуктун милициясы келди. Окуя ошо Сокулук районунда болгон. Районунда болду.
районда болду. Алардан деле сураган жокмун, алар айткан жок. Сокулук милициясымын депчи. Жөн эле ошол милициямын деп эле келип, арыз жазып болгон окуяны сурап арыз жаздырып кетти. Анан кийин мага чалды ошол келген балдар. Байкелер, милиция байкелери. Анан ошону мен өзүм издештирип, Сокулук милициясы экенин билип алдым да. Азыр дарыланып атам, дарыларды алып атам. Баш кичине чайкалып калгандыкка окшойт, дагы эле ооруп атат. Жагы соктор биртике ооруп атат. Жабырлануучу Ырсалиев Усмандын бир тууган агасы болом. Ал менин эң кичүү иним. Мурда күнү кечинде үйдөн кеткен. Жумуштан келип эле анан кеткен болчу. Мындай Сокулукка барып келейин деп аттым эле деп. Мен деген мисалы как обычно эле барып келет го деп күтсөк жок. Анан кечээ немеде түштөн кийин, почти кечке жуугураак. Ортончу иним чалып калды. Келди да үйгө. Үйдө элесиңер деп биринчи чалган, анан үйдө элемин десем, анан келди. Үйдө эле олтуруп деп. Апам экөөбүз күтүп отурсак келди, анан ушундай больницага кеттик. Эмнеге? Усман ушинтип балдар сабап кетти. Больницага жатып калды. Келсек, бети таанылбайт. Шешек бир жагы вообще эми бул инимдин негизи эки бөйрөгү анча мактанарлык бөйрөгү жок. Боору дагы жакшы эмес. Жылыга дары-сары берип турабыз. Буга чейин ушундай балдар менен Мындай конфликт болгон эмес. Эч качан болгон эмес. Буга чейин жакшынакай эле келген. ушул аймакта буга чейин ушундай окуялар катталды беле? Сокулукта буга окшогон окуялар өтө эле көп болуп келатат да. Далайлары ачылбай эле калат. Мен бул ишти улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаев өз көзүмөн алышын суранат элем. Себеп дегенде Сокулук РОВДсынын кызматкерлерине ишенбейм. Ишене албайм. Көчө 1-май Бишкек шаардык 1-май районунун ички иштер кызматкерлери ошолор биз өзүбүздүн эме кылабыз дегенде мен ишенип аткам. Бишкектики карайт деп. А Сокулуктукунан далайла иштер жабылып калат. Факты толтургандай. Мына былтыр деле бир баланы деген 7-8 сабап тепкилеп өлтүрүп салышкан. Интернетке деле чыккан. Эң кезекте ошол бирөөсү кармалган жок. Бу арыз кайсы жакка жазылды? Биринчи деген көчө деген 1-май районундук РОВДсынын 5-комунан бир Хадижа деген тергөөчү кыз келген. Ошол жазып алган. Арыз ошол жаздырган. Андан кийин түнкү саат өзү айткандай 2:30 экилерде Сокулуктукунан келишиптир, алар жаздырышыптыр. Булар бири-биринен өткөрдү болуп атат. Булардын туугандары мен номеримде аты жөнүндө сураштырып атышат. Керек болсо интернет тармактарына чыккан ушул видео кайрылууларды ал деп ушу башты коркутуулар эле болуп атат. Мен бирок коркпоймун. Ким тарабынан? Ким тарабынан коркуп? Ошо эрекелер тарабынан Ошол эле алып койгула деп. Алгыла болгондо кимдер? урган тарап, урган тараптан ушундай болду. Жанагы урган бала болсо биринчи баштаганы. Ал мас экен. Кыргыз Республикасынын ички аскерлер бөлүмүндө кызмат өтөгөн жигит экен. Азырда Увольненияга. Азырда кызмат өтөгөн. Милиция кызматкерлери тарабынан азыр кандай иш-аракеттер болчу? Мага чалган жок, иниме бир жолу чалган экен. Келгенде да иним теги толуктап айткан жок. Иниме келишиптир көчө, үчөө. Келиштир да неме дептир? Интернеттин жылдызы, звезда болуп кеттирсиң го интернетте деп. Не дегеним? Азыркы акыбалы кандай иниңиздин? Иним тамак тамак аттуу жеген жок. Жей албай атат. Оозунун тиги иш жагы жарылып, эттери жанчылып жарылып калганда чайнай албайт экен. Жаактары анан бет сөөктөр могу жерлери сынып кетиптир.
Аны дагы түзөп коюшуптур. Көчө тиги скорыйдан биз мен дейт бир врач ординатормун дейт. Ошол эки сиздин иниңизди мен караган болчумун биринчи келгенде дейт. Эми ушуну толуктап айтып бербейсиңби десем, мен фактылар менен эле дейт. Ана фактылар менен болгондо кандай факты, эмне болду? Толук айтып бер. Кандай диагноз койдуңар десем, ал айтат, мурду сыныптыр. Тиги оозунун ич жагы бир аз жарылган экен болду дейт. Ушунча таяк жегенден кийин сынмагы болсо бар экен. Момунда экен сынмак. Этим олар сыныптыр. Ушунча кулагы тигине көк тетинде болуп турат. Анын ушундан кийин мээси чайкалган жокту кантип айтасың десем, бул эми жеңил эле дейт. Эми ушуну мындай кабарчылар же башка бирөөлөр келип ушуну видеого айтып бере аласың десем, сөз сураса айтып бере аласың десем, айтып бербейм дейт. Анан берки ортончиним аны больницага жатырып келип атканда аяктыр ошо жаткырганына 15 000 сом сураптыр. Биринчи жаткырып да тиги скорыйдыки. Неме деп чыгарып Аккаунтун таап алганбыз ошо бирөөлөр аркылуу. Инимдин бир дос баласы бар. Ошол экил бирөөлөр аркылуу тапса, эми ошол экини коркутуп аттыр. Мына бул ошо жанагы ички аскерлер бөлүмүнүн ошол экинде кызмат өтөгөн, ушу биринчи кол салган жана Стефагон менен келип кол салган жигит ушул. Эми ошону төртөөлөп, мына ушул жигитте болгон төртөө келип сабаса. Бул эмне деген жол? Бандиттер мамлекетинде жашап атабызбы? Закон чыгып атат го, анын баягы аткарылышы көзүм көрбөсө көчүгүмдү көрүзесин дегендей кылып атышат. Суранарым бул урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушул ишти өз көзүмүңүзгө алып бериңиз. Ишти Сокулук РОВДсына эмес, Бишкектин башка эле РОВДсыларына тапшырбасаңыз болбойт. Анткени Сокулуктун РОВДсынын кызматкерлеринин басымдуу бөлүгү жергиликтүү элдерден. Жергиликтүү болгондо кыргыз да бар. Тааныш, тууган, жакын деген. Бул иш көз азында эле калып кетет. Айтылган сөз айтылган бойдон эле. Бул видеолор ушу видео бойдон эле калып кетет. Жетпей калат биздин үнүбүз жогору жакка. Жогоруда окуя боюнча Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы жабырлануучу Рысалиев Усмандан арыз алынып, учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын билдирген. Ошондой эле улуттук госпиталдын дарыгерлерине кайрылган уста камерага сүйлөөдөн баш тартып, бирок жекече маалымат бергенде баш мээзи чайкалып, жаак сөөктөрүнүн сынганын, учурда бейтаптын абалы орто деңгээлде деп бааланаарын билдирди.